Тиги эшиктерди карап турсаң жаап койбосун. Атым Али, фамилиям Эргешев, журналист болом. Ушундай продукциялар үйүңөргө барып атат. Тилекке каршы деп айтайынбы, эмнеге каршы мен билбейм. Бирок мен точно айта алам, бул нерселер ден соолукка каршы. Бул базарга даяр продукциялар. Бизде же шарт болбойт, же финансы болбойт, же технология жетишпейт. Андай эмес байке. Мен абсолютно айтам. Мен бир эле бизнеске каршымын. Адамдардын ден соолугунун үстүнөн кылынган. Заводдо чыгарган адам сөгөт да тигилерди көрсөчү. Буга ишкерлерди эмес. Буга биздин таможняны күнөөлөйм да. Же оюма эч ким кошулбай атабы. Жанагы рак менен байланыштуу ооруларды алып келе турган мындай ушундай продукцияга кирет. Курт эми оройраак болсо да айтам, чычкандын бирдемкелери, ал жерде аябай көп нерсе бар бул холодильниктин ичинде. Лаваш, Ошо элдер айтканына келгенбиз, шарты кандай? Кандай жасайт деп. Өзү. Кече. 20 минут сүйлөшсөк болобу? Болот. Ошо карабайт. Меники кирин биринчи. Она меники. Хорошо. Бир четинен эле көрүп кетебиз биз. Просто меники. Бир четинен көрөбүз да. Достор, бизге берилген маалыматтарга караганда, тиги эшиктерди карап турсаң жаап койбосун. Атым Али, фамилиям Эргешев, журналист болом. Сен ким болосуң, досум? Салам алейкум. Ушинтип иштейсиңби? Спецодежда деген нерсе жокпу? Сахар, разрешитель сыяктуу. Ушундай продукциялар үйүңөргө барып атат. Тилекке каршы деп айтайынбы, эмнеге каршы мен билбейм. Бирок мен точно айта алам, бул нерселер ден соолукка каршы. Бул базарга даяр продукциялар, значит, өзүнүн коробкасы эмес, даярдалган, мөөнөтү коюлган эмес. Бул жакта цехтер көп деп айтышкан мага. Мына бул байке өзүнүн цехи окшойт, Бул цех сизге, Бул меники. Наркы цех кимдики? Ону мен айта албайм. Мына меники. Аябай жесткий тездештип кетипсиңер го бул жерде. Саламатсыздарбы, эжекелер, кандайсыңар? Амансыңарбы? Эжекелер татынакай иштеп атат. Так, эжекелерибизди тартпай деле койсоң боло берет негизи. Уборка канчада бир байке? Жөнөкөй суроолор да биздечи. Эми жаман көрбөйсүз. Биз ошол камагачтын коопсуздугун эле көргөзүп бере атабыз. Болгону. Бизде азыр Кыргызстанда башаламандык маселе. Чынында да. Бизде бир жумасына генеральный уборка болот. Анан күнүгө мына кыздар иштеп. Күнүмдүк уборкасы, Уборка кылып кетишет. Отход дейбизби? Ошондой, отход. Малга беребиз. Малдын ашказаны эчтеке болбойбу анан? Жок. Жакшы экен. Бирок болмоктон ошо калтырып туруп малга беребиз алып коюп. Муну көрсөңүз. Муну сатканга болбойт да. Муну албайт эч ким. Ошону алат бирок. Сиз аны сатпайм деп алып туруп, өзүңүзгө мындай туура эмес баа кылып алышыңыз мүмкүн ал нерсеничи. Бизде же шарт болбойт, же финансы болбойт, же технология жетишпейт. Ал нерселер бар. Биздин максатыбыз ишкерлерди басмырлоо, же болбосо алардын ишкерлигине тоскоолдук кылуу эмес. Биз конкуренция болуп аткан учурда ошол конкуренция аркылуу тамак ашты өнүктүрүү. Эртең сиз окумуш жакшы иштеп, элдин талабына мындай жооп бере турган деңгээлде иштегениңизде дагы мен келип көргөзүп берем. Кудай кааласа. Чынында да. Көпчүлүк ойлоп калат, жана пропагандист же болбосо мындай бир нерсени издеп атат булар деп ойлошу мүмкүн. Андай эмес байке. Мен абсолютно айтам. Мен бизнеске каршы эмесмин. Мен бир эле бизнеске каршымын. Адамдардын ден соолугунун үстүнөн кылынган бизнеске каршымын. Ошондуктан айтып атам, азыр бул полдо турат. Ал нерсени мен талап кылышымды сиз прекрасно билип туруп, бул жараксыз деп айттыңыз. Өзүбүзгө жанагы биз мусулман өлкөдө жашайбыз да, биз мусулмандарбыз. Бири-бирибизге жанагы адал окатыбызды башка жакка буруп албайлы, жалган сүйлөп деп айтып атам. Болгону ушул байке. Бул
Полда турушу туура эмес экенин сиз дагы мен дагы билебиз. Бирок мына чындыгында бирок ака. Жок, түшүндүм. Бирок нанда. Биздин эл нанды ыйык көрөт, билесиз аны. Буттун астында мындай темселенде болуп жатканы жакшы эмес өзү. Биз бир четинен көргөзүп атабыз. Болгону бизге элдер маалымат берет, биз аны жарытып беребиз. Бирок келгениңиз жакшы болду. Мен талап кылып аткан нерселер бул санитардык нормалар болгону. Аны тазабы, таза эмеспи, же болбосо биз келгенге чейинки шарт өзгөрүп кеттиби, аны эл баа берет да байке. Мен элге көргөзүп берем ал нерсени. Сизге рахмат. Эке, аман болгула, ишиңерге ийгилик. Негизи бир нерсени сурап алайын. Бир нерсени көрдүм да. Мына тазаласаңар тазаланабы? Тазаланат. Мына мен сизге айтып берейин. Мына тазаланат. Буну жумасына бир жолу тазалайбыз. Мунаны майды чыгараткан средство бар го. Биз эми мынадан көргөзүп берем ошону. Мынадан бирөө экөө болсо, буну оңой эле бүтөт экен да. Анан кийин мен мунаны азыр бул жерде канча бар? 50 барбы, 40 барбы, 60 та ушундай бар да. Муну бардыгын тазалаш үчүн ака мунанын өзүгө эле бир 3-4 миң сом кетип калат экен. Жок, айтканым мына рамканын ичин көрүп атабыз да азыр. Түйү таза турат да. Кээ бир жерге барсаң аябай мындай шакмар дейбизби, кандай деп айтат. Мына жумасына тазаланат. Эжекелерге баа берип атам мунун таза кармаганына, чынында. Мына жер эми күйөт ысыктан. Мен аны түшүнөм, прекрасно түшүнөм. Бирок силерде жок экен да андай нерсечи, мында капкара жерлерди көргөзгөнбүз, может көргөнсүңөр. Айтамы биз. Жана листи көрсөңөр, бооруң ооруп кетет да, тигини заводдо чыгарган адам сөгөт да тигилерди көрсөчү. Айнан ушинтип колдоносуңарбы деп. Ошого мына баа бергеним үчүн айтып атам да, түйү таза болот экен. Азыр мына бир ишкерсиз да сиз, туурабы? Менин түшүнүгүмдө, бул мыйзамдын түшүнүгүндө товар даяр болгондо эле дата изготовления коюлушу шарт. Бул милдет, бул регламентте да ушундай каралган да. Мына товарлар азыр базарга даяр. Аны көз менен да байкаса болот да. Ичинде товарлар турат. Бирок дата изготовления, норма хранения жок. Жок. Ошондо дата изготовления цехтин ичинде коюлбаса, каякта коюлат? Жок, муну мен жакшы билбейм. Сосед болот дагы мен кеде кирип. Жок, негизи ишкерсиз да. Ошол нормада каякта коюлушу керек. Ушул жерден чыгып аткан жеринен коюлат. Болчу өзү. Просто булардын немеси шефи кечке келет дагы. Кечинен мыналар азыр бул бойдон калбайт. Муну сразу ошо кечинен датаны басып, анан кийин жөнөтөт. Азыр мына просто мына столдорду бошотуш үчүн эле мына сап коюп кыздарчы. Түшүндүм, аша. Ошону мындай сизге көргөзүп, бир калыс мындай оюңузду угайындыгым да негизде. Bunun bardığın ошо келет өзү түн саат 8-9га чейин иштеп ошо дата патасын басып эмеге чыгат. Мындай жагдайды жоюш үчүн эми укмуш бир нерсе талап кылынбаса керек. Эми жөнөкөй тартип керек. Эми мен буга нерсе элбейм. Жетекчиң менен байланыштыңбы? Байланыштым, ал аз келе албайм дейт. Келе албай экен, Досум, канчадан бери иштейсиң бул жерде? 4 ай. 4 ай. Жанагы санитардык книжка талап кылынганбы? Сенден? Жок, талап кылынган эмес, эмнелер талап кылынган негизи жумушка ордошуп атканда? Түшүнмөдүм. Эмнелер сенден талап кылынган бул жакта? Мындай бар да. Сен жумушчусуң. Бул жакта дагы бир ишкер. Экөөңөр ортодо келишим түзөсүңөр. Сен иштеп берем мынча сомдон, ал иштетем мынча сомдон. Андан сырткары ортодо дагы келишимдер бар да. Мисалы, сага айтышым мүмкүн, биз форма предоставить этебиз сага деп. Же болбосо сен өзүң форма алып келем дейишиң мүмкүн турат. Ошо не кийим керек десем, букам ошо таза кийимдер кийип келем да, иштетилген. Ишке ылайык деп да. Күнүгө аны жууп турам да, жууп келип эме болуп. Түшүнүктүү. Рахмат досум. Что эми бул досубузга көп суроону бериштин кереги жок, анткени жашоо оокатын кылып атат. Бирок бир нерсени айта кетишибиз керек. Жашоо оокатын башкаларга зыян бербей кылса аябай жакшы. Кадимкидей эле көрүнүштөр булар. Ошол бетине украшениялар окшойт. Цоль еще так далее, жана фисташкилер турат. Мага эң кызык болуп аткан нерсе бар да, мына жерде карасаңыздар. Буга ишкерлерди эмес, буга биздин таможняны күнөөлөйм да. Мына жерде Кытайдын продукциясы мына. Бул эмнеге кошулат, эмне үчүн кошулат? Аннотация жок. Биздин тилде эч кандай аннотация коюлган эмес. Абсолюттук түрдө мына көрүүчүлөргө да көргөзүп коеюн.
Бул кытайча жазуу, бул жакта прямой эфирибиз бар. Буга да көргөзүп коем. Бул кытайча жазуулар. Бул эмнеге кошулат, пайда, зыяны деген суроолор бар да. Кыргызстандан аннотациясы коюлбаган товарлар бул бажыдан мыйзамсыз өтүп келген товарлар болуп эсептелинет деп ойлойм. Же оюма эч ким кошулбай атабы. Ошондуктан биздин ишкерлерди күнөөлөгөндөн мурда бажы кызматыны күнөөлөп кетебиз да бул жерде. Бираз контролду катуураак кылыш керек беле. Же кандай. Экинчиси, вот Турциянын продукциясы абсолютно азыр сурасаң, буларда бул товар боюнча эч кандай сертификат же башка нерсе жок. Бул Турцияда түрк тилинде чыгарылган, бирок бул жакта бир түшүнүксүз жагдайлар. Бул продукциялар молочный продукцияларга келебиз. Бул казак Азербайжандык экен, бул продукция Азербайжандан келет экен. Буда дагы Кыргызстандын эч кандай аннотациясы жок. Азыр биз жанагы цифровизация деп атабызго, маалыматтар өнүгүп кеткен. Аны мыйзамсыз кирип келген товарбы, мыйзамдуу кирип келген товарбы, анын бат эле байкап алса болот. Билал силерге экинчи сюрпризди көргөзүп атат. Бул эмне деп айтабыз? Бул шоколадыбы, ошо бетине ашып ала турган шоколад окшойт. Тазиктерди жууп полго эле тарс коюп кетишкен. Вот мына менде ушу нерсе күмөн жаратып коет да. Кондитерский цехтерге кирген учурда ушу нерсеге бир аз ойлонуп кетем. Анткени жанагы маргарин бар. Дал ушул көрүнүштө пальмовый масло бар да. Пальмовый маслону көпчүлүк билет. Бүткүл дүйнөдө ал контрабанда болуп саналат. Анткени жанагы рак менен байланыштуу ооруларды алып келе турган, мындай вызывающий дейбизби, ушундай продукцияга кирет. Ошого булар маргаринби же болбосо пальмовый маслобу деп мен шек санап кала берем да. Анткени пальмовый маслонун информацияларын окуп чыга турган болсоң, упаковкалары окшош да пальмовый маслога. Мына коробкаларга эми барыбыз эле билип калдык го, все что угодно жазса боло турган деңгээлде болуп калдык. Продукциялардын башаламандыгы. Холодильниктин ичинде курт эми оройраак болсо да айтам, чычкандын бирдемкелери бар эле бар да ал жердечи. Ал жерде аябай көп нерсе бар бул холодильниктин ичинде. Азыр жана Байкенин ишканасына кирип айттык го. Ушундай эле листтер көрүп атасыңарбы? Мына ушундай эле листтер. Жанагы лист менен мына листтин айырмасын бир көрүңүздөр. Сиздер бизге маалымат бересиздер, биз жагдайды ушинтип жарытып беребиз. Биз айтабыз ар дайым, биз журналист катары жагдайларды жарытабыз. Негизги бааны ар дайым эл берет. Бул чыгарылышты дагы элге салабыз, элге талкууга беребиз. Албетте ой пикирлериңизди өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Биз дал ушу көргөзүп кете беребиз. Ошондуктан жалпыңыздарга рахмат айтабыз. Буюрса улуттун өсүшү, мамлекеттин өнүгүшү ар дайым тамак аш менен тыгыз байланышта. Биз ушундай жагдайларды жарытып беребиз. Баа берүү силерге калды. Дагы бир жолу жалпыңыздарга рахмат.